Ayal kişi genen şım kiyse bolobı. Elhamdülillah ve kafa ve salatu ve selamu ala nebihil Mustafa amma ba'd. Ayal kişi genen şım kiyse bolboydu. Antkeni İslamda ayaldardın jana erkeklerдің kiye turgan kiyimleri açık takdana aytılgan. Ayaldardын кийимдери эркектердин кийимдеринен bir канча шарттар негизинде айырмаланып турат. Ал шарттардан төртөөсүнө токтолуп өтсөк, биринчи шарт аялдын жүзү менен колу, алаканынан башка бардык жери жабык болуусу шарт. Экинчиси аялдын кийген кийимине сыртынан денеси көрүнбөй турушу шарт. Ушунчалык деңгээлде жука болбош керек, калыңыраак болуш керек деген. Üçüncü şartı ayaldardın dene turpatı, tağırak aytkanda figurası bilinbey turgançalık dengelde kiyinişi gerek. Ayaldardın figurası taptakır bilinүүsü tıyuu salınat İslamda. Ayal al figurasını güyösüne gana көрсөтүшү gerek. Көчөдөгү чоочун erkeklerge emez. Төртүнчүсү ayaldar erkeklerge тиешелүү болгон же erkeklerдин кийимине окшош болгон кийимдерди кийбөөсү шарт болот. Анткени бул боюнча пайгамбарыбыздын мындай хадиси дагы бар. Ла'анал муташаббихина минар rijal bin nisa wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijal. Өзүн аялдарга окшоткон эркектерге жана өзүн эркектерге окшоткон аялдарга пайгамбарыбыз каргыш болсун деген. Мына ошол себептүү урматтуу мусулман бир туугандар, эркек өзүнүн формасыны кийимин, мусулман аял өзүнүн кийимини кийүүсү шарт болот. Аллаху алам бис-саваб.